Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Беки Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта биз Ирандын айланасындагы болуп жаткан соңку жаңылыктарга токтолобуз. Жана соңку жаңылыктарга таянып маани бере турган болсок, азыркы учурда Америка Кошмо Штаты абдан оор абалда экендигин түшүнсөк болот. Келиңиздер, анда эмесе бүгүн дал ушул тууралуу кеп кылабыз. Сизге бат авиабилет керекпи? Анда биздин WhatsApp'ка кайрылыңыз. Биз сизге арзан баада жашыруун комиссиясыз эң мыкты билетти 10 мүнөттө таап беребиз. Биринчи эле токтоло турган нерсе, Америка Кошмо Штатынын жогорку даражалуу инсандары жакында согуш бүтөт деп айтып жатат. Биринчи эле биз Трамптын сөзүнө токтоло турган болсок, Трамп Ирандагы согуштун бүтүүсүнө аз калды, бирок бүтө элек деп билдирүү жасап жатат. Эгерде мен Иранга кол салбаганымда, Иранда азыркы учурда ядролук куралы болмок. Эгерде биз азыркы учурда Ирандан кетип кала турган болсок, Иран мурдагы калыбына келүү үчүн 20 жыл убакыт керек болот. Жана азыркы учурда Ирандагы согуш бүткөнү калды деп Дональд Трамп билдирүү жасады. Дональд Трамп буга чейин Ормуз кысыгыны жаап салгандыгын жарыя кылган болчу. Эми болсо Ормуз кысыгыны Кытай үчүн ачкандыгын жарыя кылды. Өзүнүн Truth Social социалдык тарамагында Кытайдын президенти Си Цзиньпинден жакшы кат алгандыгын жана Иранга Кытай эч кандай жардам бербей жаткандыгын айтып, мен Кытай үчүн азыркы учурда Ормуз кысыгыны кайрадан ачып койдум деген билдирүүнү жасап олтурат. Ал кезде бир эле Трамп эмес, Америка Кошмо Штатынын вице-президенти Джей Ди Венс дагы билдирүү жасап, жакынкы күндөр ичинде Иран менен эң чоң келишимди түзүшүбүз мүмкүн жана бул келишим Иран менен болгон мамилени толугу менен калыбына келтирет. Иран менен мамилебиз мурдагыдай болбой жакшы болуп калат деген билдирүүнү жасады. Эгерде ирандыктар ядролук куралдан баш тарта турган болсо, биз Иранды дүйнөлүк экономикага чакырабыз. Биз Иранды өнүккөн өлкөгө айлануусуна жардам беребиз. Биз Иран менен соодалашабыз. Бул Дональд Трамптан эң жакшы сунуш болуп жатат. Мындай сунушту Иранга акыркы 40 жыл ичинде эч ким берген эмес, деп Джей Ди Венс билдирүү жасап олтурат. Жана билдирүүсүндө жакынкы арада биз Иран менен чоң келишимге жетишүүбүз мүмкүн деп олтурат. Бирок эмне үчүн деген суроо пайда болот. Эмне үчүн мындай күчтүү Америка Кошмо Штаты Ирандын алдында алсыздыгын көргөзүп, Иран менен тезирээк жашууга аракет кылып жатат деген суроо пайда болот. Жана бул суроого жооп азыркы учурда интернетте тарап жатат. Бул жооп кандай дей турган болсоңуздар, Америка Кошмо Штатында бензиндин баасы көтөрүлүп жатат. Муну жада калса, буга чейин Дональд Трамп менен жарышкан, сиздер билсеңиздер керек, буга чейин Дональд Трамп менен жарышка чыгып президенттикке аттанган Камала Харрис деген айым азыркы учурда билдирүү жасап чыгып, бензиндин баасы Америка Кошмо Штатында абдан бат көтөрүлүп өсүп жаткандыгын айтып чыкты. Камала Харристин кайрылуусу: Барына салам, мен азыр Шарлоттада турам. Бул жерде ар бир бензин куйган адамга $15 бензиндин баасы кымбат түшүүдө. Жана дизелдин баасы 80% көтөрүлүп кетти. Бул түздөн түз жүк ташуучу унааларга таасирин тийгизет. Жүк ташуу кымбаттайт жана ошондой эле жүк ташуучу унаалар жүктү кымбат ташыгандыгы үчүн магазиндеги продукталардын баасы дагы кымбаттайт. Бул нерседен биз качып кутула албайбыз деп мурдагы вице-президент Камала Харрис ушинтип билдирүү жасап олтурат. Демек, Америка Кошмо Штатындагы бензиндин абалы күндөн күнгө курчуп, бензиндин баасы кымбаттап кетип жатат. Бул келечекте республикалыктарга келечектеги шайлоолордо жеңишке жетпей калуусуна түздөн түз таасирин тийгизет. Кайрадан демократтар көпчүлүктү алып, демократтар кайрадан бийликке келиши мүмкүн. Ошол себептен азыркы учурда Дональд Трамптын Америка Кошмо Штатындагы абалыдагы бензиндин баасы көтөргөнүнүн айынан элдин наразылыгын жаратып, анын рейтинги түздөн түз түшүп жатат. CNN агенттигинин акыркы сурамжалоосу боюнча Дональд Трамптын рейтинги 31%га түшүп кетти. Бул Дональд Трамптын буга чейинки президент болгон учурунда дагы жана азыркы президент болгон учурунда дагы эң төмөнкү рейтинг болуп эсептелүүдө. Демек, Дональд Трамптын рейтинги күн сайын төмөндөп, жакынкы чыгышта Иранга болгон кол соккусунун зыяны Америка Кошмо Штатындагы карапайым элдерге түздөн түз тийүүдө. Ошол себептен Дональд Трамп бүгүнкү күндө чындыгында эле оор абалга келип турат. Эгерде ал бул абалды тез арада Иран менен жарашып, Иранда бир ийгиликке жетпей турган болсо, анда Дональд Трамптын абалы мындан дагы оорлоп, бензиндин баасы Америка Кошмо Штатында дагы да өсө бериши мүмкүн. Азыркы учурда 1 галлон бензиндин баасы $4 ашып олтурат. Ошол эле CNN'дин сурамжалоосу боюнча америкалыктардын 63% бензиндин кымбаттаганынын таасирин түздөн түз сезип жатат. Алардын капчыгына бензиндин кымбаттагандыгы түздөн түз
таасирин тийгизип жатат. The Wall Street Journal гезити болсо Ирандагы абал тууралуу мынтип жазды. Иранга Америка Кошмо Штаты бийликти кулатам деп сокку урду, бирок бийлик кулашынын ордуна кайрадан бийликке мурдагыдан дагы катуураак адамдар келди. Азыркы адамдар мурдагыдан дагы Америка Кошмо Штатына караганда көбүрөөк душмандыкты карап жатышат. Ал адамдар мурдагыдан дагы катуу Америка Кошмо Штаты менен жарашуудан алыс. Америка Кошмо Штаты монстрду жаратып койду деген басылманы макаланы жазып чыкты. Washington Post гезити болсо Пентагон жакынкы чыгышка миңдеген аскерлерди жөнөтүп жатат жана булардын баарыны Иран Америка Кошмо Штаты менен келишим түзүшүгө басым жасоо үчүн жөнөтүп жатат. Иранды келишим түзүүгө мажбурлоо үчүн Пентагон миңдеген аскерлерди жакынкы чыгышка жөнөтүүдө деп жазды Washington Post гезити. Демек баарыңыздар байкагандай эле азыркы учурда Америка Кошмо Штатына бул келишим абдан керек болуп жатат. Дал ушул келишим менен гана Дональд Трамп өзүнүн элине мына биз жеңишке жетиштик. Эми Иранда ядролук курал жок. Иран 20 жыл бою ядролук куралды жасай албайт деген жеңиш менен өз элине кайтыш керек. Эгерде мындай жеңиш менен кайтпай турган болсо, анда Дональд Трамптын рейтинги күн сайын түшө берет жана Америка Кошмо Штатындагы бензиндин баасы күндөн күнгө кымбаттай берет. Азыркы учурда Америка Кошмо Штаты сунуштап жаткан шарттардын бири дал ушул ядролук курал болууда. Ядролук куралдан баш тарткыла жана өлкөңөрдөгү 440 килограмм байытылган уранды биз алып чыгып кетишибиз керек. Же болбосо бул уран жок болушу керек деген шарттарды коюп жатат. Бул нерсеге албетте Иран бийлиги көнбөй жатат. Кээ бирки аналитиктер Bloomberg, The Wall Street Journal жана Axios сыяктуу басылмалар азыркы учурда Иран менен Америка Кошмо Штатынын жарашуусу абдан жакындап калды деген макалаларды жазып жатат. Бул макалалар жөндөн жөн жазылбагандыгын кээ бирки аналитиктер айтып жатат. Анткени дал ушундай макалалар менен бензиндин баасыны, нефтинин баасыны жогорулатып жибербей, бир темпте кармап турууга аракет кылып жатат деген аналитиктердин ойлору дагы бар. Мисалга, эгерде Иран менен жарашуу мүмкүн эмес экен, Иран менен аягына чейин согушабыз дей турган болсо, анда бензиндин, нефтинин баалары бат эле көтөрүлүп кетмек жана бул нерселер дүйнө жүзүндө чоң паниканы жаратмак. Азыркы учурда Дональд Трампка жакын болгон ушундай агенттиктер жакында Иран менен жарашуу болот деген сыяктуу макалаларды жаратып, жана дал ушул нефтинин баасыны көтөрүп жибербөөгө аракет кылып жатат. Эгерде көтөрүлүп кетип элдин арасында паника баштала турган болсо, анда бул нерсени башкаруу кыйын болуп калат. Ошого чейин Дональд Трамп азыркы учурда Иран менен тез арада жарашып, нефтинин баасыны көп жогорулатып жибербей, өзүнүн рейтингини төмөндөтүп жибербей, бул согуштан жеңүү менен чыгып кетүү керек. Муну албетте Иран бийлиги сезип тургандай эле көрүнөт. Иран бийлиги Америка Кошмо Штаты чын эле оор абалда экендигин түшүнгөнсүп, өзүнүн оор шарттарын коюп жатат. Оба айта кетүүчү нерсе, азыркы учурда Ирандын бийлиги дагы чындыгында оор абалда. Иран толугу менен талкаланып калган. Ирандын бийлиги азыркы учурда эң оор абалдарда турат. Бирок ошондой болсо дагы Ирандын бийлиги Ормуз кысыгыны толук көзөмөлдөп, Америка Кошмо Штатына басым жасаганга дагы кудурети жетип жаткандай көрүнөт. Financial Times гезити болсо азыркы учурда убакыт Ирандын пайдасына ойноп жатат деген билдирүүнү макаланы жазып чыкты. Демек, убакыт өткөн сайын Ирандын позициясы күчөй берет, Америка Кошмо Штатынын позициясы алсыздай берет. Ошол себептен Financial Times гезити дагы жарашуу Иранга караганда Америка Кошмо Штатына көбүрөөк керек деген макаланы жазып чыкты. Ал кезде Израилдин жашыруу агенти Моссадтын директору Давид Барнео билдирүү жасап, биз согушту токтотпойбуз, качан гана Ирандагы режим кулаган болсо, ошондо гана согушту токтотобуз деген билдирүүнү жасады. Демек, Америка Кошмо Штаты жарашууга аракет кылып жаткандыгы менен, ошол эле Израиль жарашууну такыр каалабайт. Израиль толугу менен Иранды талкалап, Ирандагы режимди талкалап жок кылышы керек. Аль Жазира гезити болсо, Иран менен Америка Кошмо Штатынын ортосунда жарашууга үмүт бар деген макаланы жазып чыкты. Жана азыркы учурда бул эки өлкөнүн жарашып келишим түзүүсүнө бир эле тоскоол болуп жаткан нерсе ядролук курал деп жазды. Демек, ядролук куралдын келечеги азыркы учурда эки өлкөнүн ортосунда эң чоң тоскоолдук болуп жатат. Америка Кошмо Штаты Иранга 20 жылга чейин уранды байытпайсың деген талапты коюп жатса, Иран болсо 5 жылга чейин уранды байытпайбыз деген талапты коюп жатат деп жазат Аль Жазира гезити.
жана ошол эле учурда азыркы учурда Ирандагы 440 килограмм байытылган урандын келечеги дагы белгисиз бойдон калууда. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Биз соңку жаңылыктарга токтолуп, бир эле Иран оор абалда эмес экендигин, Америка Кошмо Штаты дагы оор абалда экендигин түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Эгерде ушул сыяктуу видеолор сиздерге жакса, сөзсүз бул видеого бир мага жакты белгисин коюңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.